Өзгөчө абал режими алынып, Кыргызстанда айрым ишканалар иштей баштады. Көчөдө адамдардын саны көбөйдү. Кээ бирөөсү бет кап тагынбай, социалдык аралыкты сактабай, буга чейин аткарылып келе жаткан эрежелерди бузууда. Назира Абайылдаева кыздарын эшикке бет кабы жок чыгарбайт. Ушул жөнөкөй ошол эле учурда маанилүү чара оорунун алдын алууга себепкер болот. Мен кыздарымды азыркы учурда эшикке көп чыгарбайм. Ал эми зарыл болгон маалда алар сөзсүз бет кап кийип чыгышат. Бул оору кооптуу экенин баарыбыз билебиз. Ошондуктан гигиена эрежелерин сакташыбыз өтө маанилүү. Медициналык бет каптар аба аркылуу жуккан инфекциялардан жана вирустан коопсуздукту камсыздоодо маанилүү ролду ойнойт. Коронавирус илдети дал ушундай аба аркылуу жуга турган оорулардан. Медициналык бет кап 3 катмарлуу коргонууга ээ болгондуктан бактерия жана микробтон жок дегенде эле 90% коргойт. Анын ички катмары мелт браундан турат. Ал өз кезегинде абаны чыпкалоо функциясын аткарат. Медициналык бет каптарды пайдаланууда атайын маанилүү эрежелер бар. Биринчиден бет кап тагынуудан мурун колду тазалап, самындап жууп алыш керек, же антисептик менен обработка жасаш керек. Андан кийин бет капты акырын резинкалар менен алып, тагынабыз. Обязательно оозду, мурунду жабыш керек. И бет кап менен дененин ортосунда эч кандай ачык жерлер калбаш керек. Эч убакта бет кап тагынгандан кийин аны колуңар менен кармабашыңыздар керек. Здравствуйте, у вас есть маски? Здравствуйте, да, есть. Дайте мне 2 штучки, пожалуйста. Хорошо. Бүгүнкү күндө медициналык бет каптар дарыканаларда кеңири, наркы 10 сом турат. Эксперттердин айтымында бир бет капты 4 саатка чейин тагынса болот. Белгилей кетсек, оорулуу адам чүчкүрүп, жөтөлгөндө бир топ вирус, бактериялар бөлүнүп чыгат. Дени сак адам ал жерден 1 метр аралыкта турса да вирусту жуктуруп алышы толук ыктымал. Азыркы шартта медициналык бет капты тагынуу режимин сактоо менен жарандар өзүн да өзгөнү да оорудан коргой алат. Жазгул Бакытбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.